Англияда жүргөн убакта эми ал жакта жана күндүз иштейсиң, анан ар бир саатына саналат да. Анан күндүгө кечинде келгенде, кечинде 12-де 1-де келесиң үйгө келип алып, анан бир күнү канча саат иштедиң, ошол күнү канча акча таптың, там тыйынына чейин санап, анан бир жумада канча акча таптың деп иши жанагы мотивация ошол болчу да. Ал кыска бир мөөнөттөгү бир возможность катары сезилчү да. Бир күн келет, Кыргызстанга кайра кетесиң, анан ал жакта ошол акчага бир бул деген мындай биринчи капитал деп коебу, Анан негизи Англияга кетип атканда бир кыялданып койгом да, бул жакта жүргөндө Mazda 626 переходка деген машина болчу. Азыр андай шаарда деле калбай калды болуш керек. Ошол машина кыялдануу болчу да эми. Ошол барып ошону иштеп тиринчи болсом ошол машина алам деп. Ага барып 2-3 ай иштегенде эле жана кыялым орундалып калды. 2-3 айда эле. 2-3 айда эле. Ал кыялым орундалып калды. Анан кийин кыялдарды чоңойттук. Анан кийин квартира болду, анан кийин дагы башка нерсе болду. Ошентип кыялдар өсүп отуруп, бирок ар дайым кыялга жеткен сайын ошол жерде токтоп калбай, кайра дагы көбүрөөк максаттарды коюп, ошонун аркасынан иштеп.